Tavke. Tirilerden söylöşөр kişi az kaldı. Evet az. Asıldarın bari erте ketip atasыңар. Бириңердин артыңардан бириңе шашкандай кетип атасыңар. Салжан эке өлгөндө бир улуттун көрөңгөсү бөксөрө түшкөндөй болду эле. Анын артынан эмне шашты билбейм. Доорунбек Садырбаев кетти. Андан калган Талип Ибраимов шашты. Алым Токтомушев. Мына эми жакында Болошер деген досуңуз алда кетти. Улуттун көрөңгөсү деген Элмирбек, Зайырбектей үзөңгүлөшүп жүргөн инелер алар кетти шашылып. Атаңдар. Анан ошолор биринин артынан бири эмнеге шашып атканыңарды ойлогондо ичиң шерлет. Анан сиздин жаратмандыктыгы ойлоп отурганда кээде зеңгейт. Ушул супара маданият борбор болуп калды да бүгүнчү. Какыраган сай эле сиз бул жерде булбулу сайрай турган, мотип мажрум талдар салаңдап турган бир келген кеткен мейманды үзүлбөгөн бир куттуу жай болуп калды да. Бул эми Кыргыздын бир ордосу да, маданий ордо сыяктуу болуп калды. Дарыянын агымындай болуп үзүлбөй монтип Кыргыздын музыкасы коюлуп биринин артынан бири жаңырып турганы. Улуттук тамак аштан кара жарманы кезинде жарма кылам, дүйнөлүк рынокко чыгарам десеңиз, үзөңгүлөс досторуңуз шылдыңдачу эле. Вай жарма, ушул кара жарма кантип бизнес болсун деп. Көчмөнүн цивилизациясын көбү ооз эки мактанабыз, улуу элдин урпагы дейбиз. Сизди мактанган жайыңыз жок эле. Ошол көнө Кыргыздын бир унутта калган, качанкы унутта калган баалуулуктарын ооздон түшүрбөй жүрүп турмушка ашырдыңыз. Мындай айтканда эгемендик жылдардын тарыхындагы жаратмандык идеяңыз менен өндүрүш, улут ата мекендик өндүрүштүн жол башчысы болуп калдыңыз да. Тауке. 90-жылдардан кийин Салжан Жигитов айтты эле, кашайгыр капитализм мен күлгүн жаш кезде кайда элең деп. Ошо капитализмдик дөөлөттү, маданиятты түшүнгөн бир сиз болдуңуз да. Ошол улуттук тамак ашты кантип бир рыноктун жолуна салам деп бир кыргыз ойлонгон жок да. Кыргыздын колуна кичине тыйын тийсе, мандат колуна тийип депутат болгусу келет экен. Элге чоң болсом эле, министр болсом, депутат болсом кызмат кылам деп ойлойт экен. А сизде таптакыр тескери философия эле. Тескери дегенде кандай? Сиз сүрмө топ менен сүрүлүп бийликке, мансапка жутунган жоксуз. Эки жолу тагдырда буйрук болуп, эки жолу кошуна болуп жашадым. Сиздин жоруңуз укмушта. Бир курдай Таукем мен эшиктен бир подъезден чыгып келатсам, бир шалдыраган Волга келип токтойт. Андан Тауке чыгып келатат. Анан Тауке деп аманчылыкты сурашып антип, бuyakka эмне жаңылык, эмне кеп болуп калды анын десем, ушу буяк эң арзан квартал экен. Арзан квартира издеп жүрүп ушакты таап келдим деп ТЭЦ жактагы Камолин сухой комбинаттын жатаканасынын тушундагы, жатаканасы эмес, ошо ишкананын тушундагы үйгө келипсиз. Эң арзан деген квартал экен, ушактан арзан квартира келдим деп. Анан Тауке коюңузчу дедим. Ушактан үй издегениз жөн эле бир тамашадай көрдүм. Анан ошондо Таукем айтат да, кан сарай куруп койсом курат элем дейт. Момундай шалдыраган Волга минип жүргөндөн уялбайм, арзан кварталда жашагандан уялбайм. Мен уялганым биздин Сомодой жигиттер бөлөгел бөтөн жерге тентип жумуш издеп кетип атат. Чырактай болгон кыздарыбыз сойку болуп көчөдө жумуш таппай кетип атат деп, мен ошолорго жумуш бере албай атканыма, ошолорго өндүрүштү жандантып албай атканыбызга мен арданам дедиңиз эле да. Бул кимди, кайсы кыргыздын башына келет? Ар бир кыргыз керт баш үчүн жашайт экен. А сиздей асылдар мындай элдик масштабта, мамлекеттик масштабта ой калчап, убайым тартат экен, түйшөлөт экен. Анан момундай
улуу идеяларды ишке ашырган деле ошол анын артында чоң экономикалык философия жаткан экен да. Мурдунан алысты көрбөгөн кыргызың сиздин Супара Максым Шоро компанияңыз Чуңкурчактагы Супара 2 бул улуттун дөөлөтү болуп каларын кайдан ойлоп тур? Улуттук кулинария маданиятын сиз көргөздүңүз. Качанкы бир тамак аштарды бүгүнкү күндө мындай эл аралык стандартта bir rınaka salıp, rınaktın tili менен сүйлөй турган кыргыздын урпагын тарбиялап чыктыңыз. Артыңыздан канча шакирттер өсүп атат. Башкасынан дагы жана кошкон майды ата бабанын кимиси ойлоп туруп ушуну экспортко товар кылып, шоколад кылып чыгарса болот депчи. Көрсө сиздин ошол идеяңыздын артында улуттук рынокты кеңейте турган чоң бир горизонталь бар экен. Баба дыйкандар үчүн, багбандар үчүн рынокты кеңейте турган мүмкүнчүлүк эле. Эгер ошол шоколадты кыргыз мээси болсо, тетиги бийлик башында отургандардын мээсине жеткенде, ошо рынокко чыгара турган, экспортко чыгара турган кошкон бай, бүгүнкү Snickers, Mars деген, Bounty деген шоколаддардан ашат кем калбайт да. Мамлекеттик резиденция турат ал арчада. Ошо жака мамлекеттик канча стратегиялык өнөктөштөр келгенде ошонун журт башчылары ошону экспорттук товар катарып сунуштап, ошолорду кургол кетирбей кыргыздын даамын сыздырып, ошол экспортко чыгып турса ошол товар бренд болот эле, кыргызга сыймык болот эле. Жумуш ордун камсыздай албай атат кыргыз өкмөтүчү. Аткаруу бийлигин карап отуруп, атан көрү сиздей улуттук масштабта ой жүгүрткөн мыктылардын баары бүгүн эңшерип четинен кетип атат. Салжанке сизди оозуна түшүрчү маселе атаң көрү. Ал айтар эле, кыргызда эки бизнесмен иштин көзүн таап кетти деп бирөөнү ирония менен айтчу. Жеңишбек Назаралиевди. Себеби кыргыз тойлогонду жакшы көргөн эл, анан бузук жолго тез эле түшүп кетет. Анан ошо наркоман болуп кеткен кыргыздарга, алкаш болуп кеткен кыргыздарга дайыма бир күнү түшүп кала турган ошол Жеңишбектин центри бар, медициналык борбору. Анан бир мыкты иштин көзүн тапкан ушу табылды болду деп сиздин жаратмандыкка көп сугартып калар эле. Ал киши кете берди, анын артынан сиз анан кыргыздын ушундай келечегин ойлогон, алысты көрө билгендер эмнеге биринин артынан бири сала кете бергенде Зеңгейит экинчи курдай кошуна болуп калдык 8-чимик районунда. Анда дагы түн ичинде бир 12 бирлер деп экен сампарлап аккар дем эле ушундай коос болуп жаап атат түн ичинде. Эшикке чыксам табыкем кызыл ак том менен чыкты. Анан ичим көп атат деп улам ары басып бери басып күлдүрөт. Могу ашказандан өткөн лаборатория барбы? Мен Максым Шоронун бир эксперимент кылып бир товарына жармасына жаңыча технология кылалы дедим эле. Анан лабораториядан текшерсем баары жайында чыгат, бирок момундан өткөн лаборатория барбы деп ичи көп калыптыр. Ошондо күлдүрдү эле. Анан ойлодум эле да, көрсө ошол өзүнүн иче карды аркылуу, жүрөгү аркылуу өткөргөн үчүн болбосо ким эксперимент кылат өзүнүн ден соолугунчу. Ошондо айтты эле да, эгер муну өзүм аркылуу көрбөсөм, Максым Шоро компаниясы эртең банкрот болот. Ошол эксперимент кылган жармам мен ичимди көптүрүп атат деп ошо түн ичинде басып жүргөн экен короодо. Ушунун өзү даанышмандыкта. Элге жумуш бере албай, мамлекет түйшөлүп аткан жок буга, аткаруу бийлиги түйшөлүп аткан жок. Ошо жеке сектор сиз канткенде ошо кыргыздын кыз келиндери, сомодой жигиттери бузулуп кетпесин, башка жака кул болуп кетпесин, тентип кетпесин деп жумуш берем деп кара жарманы бизнеске айланттыңыз. Бурчтар сайын кыз келиндер жарма сатып, үй бүлөлүк тирлигин кылды. Мына азыр эми Супара кимге болбосун бир сыймыктана турган, көзгө басар турган жер болду. Четте мейман келсе дагы улуттун бир этно маданиятын көрсөтө турган, улуттун кыргыздын жашоо образын көргөзө турган, маселен 19-20 ата бабалар көзгө шак деп элестеп турат да. Анан биз көп учурда оозекке айтабыз. Кыргыздын ана музейге да барбайт да.
мына бул жер музей сыяктуу болуп калды. Мына кыргыздын жашоо образын монтип көргөзүп койсо болот. Көрсө жоктон барды жаратса болот экен да. Монтип талчыбыктан эле бири-бири менен бирин ашташтырып, анын арасын ылай чаптап, табыке кылбаганыңыз жокко. Анан ушунун баарын айтып отурган себебим бир улуттук сыймык кылып жаратат. Сиздей инсандын атынан жаратман деген жана ишкерлер чөйрөсүн жаш бизнесмендер чыгып атат. Жия ишкерлер чөйрөсү маселен коом агартуу жаатындагы иштерди кылып атат. Элге жумуш берели, ошо ички тышкы миграцияны кармап калалы деген өзүңүзгө окшогон муун чыгып келатат. Бирок ошолорго кыргыз өкмөтүнүн баш иштесе, же бир коомдо уюмдар болуп, ошол Табылды Эгембердиев атында жаратман деген сыйлыкты уюштурсак деген демилге көтөрдүм өткөндө. Бирок демилгелер мындай эл арасында айтылып кала берет экен. Бирок ал ишке ашып кетсе, ал сизге да керек эмес, ал мага да керек эмес да. Бирок улуттун, мамлекеттин өнүгүүсүнө жана бизнестеги тажрыйба топтой албай аткан жаштар үчүн чоң тажрыйба болот эле да. Маселен, Табылды Эгембердиев атында жаратман сыйлыгын утуп алган ишкерлерге, жаш ишкерлерге колуна сертификат берип, дүйнөлүк рынокто өздөштүрүп кел деген, дүйнөлүк рыноктун тажрыйбасын үйрөнүп келүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берсе кыргыз өкмөтү жаман болот беле. Капитализм дөөлөтүн түшүнгөн элдерди карап отурсак, аякта придворный композиторлор, сүрөтчүлөр, акындар, скульпторлор, Микеланджело сыяктуулар улуу таланттардын долбоорлорун ким ишке ашырган? Албетте сизге окшогон алысты көрө билген капчыктуулар кылган да. Сиздин көзүңүз тирүү болгондо далайдын ичинен чыгат элеңиз да. Анан ошо сиздин сыйлыктын арты менен канча жаштарды тарбиялап, себеби биз ишкерлер чөйрөсү, ата мекенчилик өндүрүшчүлөрдү колдоодон мамлекеттик саясатта жүрүп аткан жок. Коомдо ошол аң сезимде калыптанып аткан жок да. Биздин ата мекендик өндүрүштү колдойлу, ушулардын товарын сатып алалы деген. Капкаяктагы коңшу өлкөлөрдөн контрабанда жол менен товарлар келет экен. Биздин ата мекендик өндүрүштүн жолуна тоскоол болгон ошол болуп атат да, өнүгө албай, жеңилдик болбой. Себеби коррупциялык топтор ошол аткерчилик жол менен товарын алып келип оокатын кыла берет экен. Ал эми таза бизнес менен, таза өндүрүш жолу менен бараткан бизнесмендердин азап тозогун, көргөн азабын көбү түшүнбөйт. Себеби бюрократиялык системада канча кыйынчылыктар менен ошолор бизнесин эптеп түптөп келатат. Каражаны үчүн оокатын кылган бизнесмендер бизнесин алып чет өлкөлөргө кетип атат. Офшорный зоналар менен акчасын алып өтүп атат башка жака. Ал эми сиздин жолуңузду өрнөк кылып келаткан жаш ишкерлер, жаш өндүрүшчүлөр бар. Ошолорго сиздики бир мамлекеттик сыйлык болуп турса, маселен чыгармачыл адамдар үчүн мамлекеттик токтоо сыйлыгы бар да. Эмне үчүн экономиканын, өндүрүштүн, бир Кыргызстандын өнүгүүсүнө экономиканын күрөө тамыры болуп турган ошо өндүрүшчү ишкерлерди колдоо саясаты жок Кыргызстандачы. Айта берсе сөз көп. Анан ошол сиздин атыңыздагы сыйлык менен бир жаңы маданиятты, жаңы бир салттарды калыптасак болот да. Маселен, Айтматовдон эмне калды? Көркөм дөөлөт мурастар калды да. Ошол сыяктуу сиздин моореки бизнестеги жаратмандык деле бул сиз о дүйнөгө ала кеткен жоксуз. Бул Кыргыздын колунда калган, Кыргыздын жеринде, элинде калган дөөлөт да. Табыке. Ошол дөөлөт улуттун энчиси да, сиздин энчи эмес. Мүмкүн сиздин үй бүлөңүз үчүн бизнес табылга, бирок улут үчүн сыймык. Сыртта мейман алып келсек мактанабыз да. Мына биздин Кыргыздын тамак ашы момундай болгон, салты момундай болгон, музыкасы момундай депчи. Жандуу, анын баары жандуу. Дарыянын суусундай агынды. Табыке. Асылдар кетип атасыңар ошентип. Элмирбек кетти жакында. Ошондо бир нерсени түшүндүм. Улуттун жүрөгүнө кирип алган адамдарды акыркы сапарга узатуу оор экен. Сиздин акыркы сапарыңызга дагы
Айтматты акыркы сапарга узатууда эл ушундай төмөндөп келди эле. Зайырбектин өлүмүнө дагы, Элмирбекке дагы кайгыргандар. Ошо карантин маалына карабай жанын тобокелге салган замандаштар болду. Ошолорду көрүп отуруп улуттун көрөңгөсү деген улуттун асылдарын жоктоор экен. Мына кечээ Борос шаар кетти. Анын түбүнө дагы ошо адилетсиз бийлик могу коом жетти. Элмирбектин түбүнө дагы, Зайырбектин түбүнө дагы. Алар бул коомдо баткан жок, сыйган жок. Бул коомго сыйбай кетти көбү. Тауке. Ошол сүйлөшөр киши калган жок. Сүйлөшөр киши аз. Силер о дүйнөгө кетсеңер дагы силер жандуусуңар. Силер менен сүйлөшүп турса болот. Киши өңдүүлөр кетти. Элдин рызкысын тоногондор, уурлар, коррупционерлер эл башкарып атат. Эки жүздүүлөр элдин башында. Жалган сезим менен улуттук сыймыкты жараткандын баары, Түркөйдүн баары элдин алдыңкы өкүлү бүгүн. Жакшылар жерде чым жастанып жатасыңар. Табаке. Дагы келебиз. Далай келебиз. Далай кобурашабыз. Силер бирок өлбөс өчпөс эмгек калтырдыңар. Силердин ысымыңар дагы элге калган калтырган мээнетиңер, дөөлөтүңөр дагы өчпөй турган. Өрттөй ийсе жок болой турган капитал. Табаке. Сизге арманды айтканы келгем. Тирликте жашоо ушундай болуп атат. Баягы сиз барда эле адилетсиздик, баягы эле сиздин өзөңөртөнгөн заман, баягы эле адилетсиз бийлик, баягындай эле прогрессивдүү күчтөр бийликке келе албайт экен. Дагы эле либералдуу күчтөр жанагы түркөйлөрдүн басындысы, сүрүндүсү менен артта илимдүү билимдүүлөргө жол бере тургандар эмес. Жанаң түркөйлөр түртүп коет экен аларды четке. Анан сизге окшоп асылдар жер жастанып жатып алдыңар. Болуп тур Табаке. Арман ушул азырынча. Алар бийликтегилерден колдо таба алышпайт экен да. Себеби алардын баалуулуктары башка. Алар адал мээнет менен Кыргызстандын келечегин ойлогондор. Мени кубандырганы алардын кээси коомго картуу багытында да иш жүргүзүп атышат. Сиздин өрнөгүңүз менен элибиздин келечегин ойлогон ишкерлер, ата мекенчилер бизнес чөйрөсүндөгүлөрдү колдоп буттап өстүрүү маанилүү азыр. Алардын саясат менен да иши жок. Алардын иши сизге окшоп элге жумуш берүү, казынага салык төгүп, элдин бакубаттуу жашоосуна кам көрүү. Жаш ишкерлер чөйрөсүндө мыкты улан кыздар, мекенчи жаштарыбыз бар. Алар ички тышкы миграция агымын токтотуп калуу үчүн элди жумуш менен камсыздап, мамлекеттик казынабызды канткенде байытабыз деп өндүрүшкө, бизнеске башын байлагандар. Кыргызстандын келечегин азыр бийликтегилерге караганда ошол жаш ишкерлер, өндүрүшчүлөр чөйрөсү ойлойт. Элге жумуш берүүнү ошолор ойлонуп, өкмөттөгүлөр аларга шарт түзүп берип, экономикалык тоскоолдуктарды жеңилдеткендин ордуна бут тосуп гана турушат. Бут тосуп. Жаратман деген сиздин атыңыздагы сыйлыкты ошолорго бериш керек. Себеби экономиканын күрөө тамырын кан жүгүртүп аткан ошолор бүгүн. Ошолорду эл багаар кылып тарбиялап алышыбыз керек. Мамлекет башындагылар ошону ойлош керек эле да. Анткени сиз эгемен Кыргызстан тарыхындагы ата мекенди көндүрүштүн жол башчысы болуп калдыңыз. Муну эч ким танбайт Табаке. Элге коомчулукка кайрылат элем. Келгиле. Коомдук демилге көтөрүп, Табылды Эгембердиев атында мамлекеттик сыйлык уюштуралы. Биз качан жаңы маданият, жаңы салттарды калыптайбыз?